Бой курамынын бирөө кол адамдын эң чоң өзгөчө мүчөсү. Бардык иш аракеттерин аткаруучусу, эмгектин, дөөлөттүн ээси эсептелет. Кадыресе бой сынын колсуз элестетүү мүмкүн эмес. Кол жиликтери даалы, каруу жилик, билек, кол башы болуп, сынчылар ушул жиликтердин сыягынын колдун сырткы сынын көргөн. Колдун аркы боюнча колдун мындай жактарын сынга толтурган. Сынчылык колду анын ишинен сынга толтурган. Бой сыны кандай болгону менен сынчы колунан келүү, колунан келбөө, колдун аркынын кандайлыгын адамдын сын чени кылган. Иш кылган колдон тоо кулайт, иш качкан колдон куурай сынбайт деген сынчынын өкүмү макалга өткөн. Турмуштун бардык шарты эмгек менен. Көз коркок кол баатыр болуп бүтсө, ал эмгек ошол колдон келген болот да. Чечендин тили орток, чебердин колу орток болуп, адамга нарк жаратат. Сынчылар колунан көөр төгүлгөндөрдү кол өнөрчү атаган. Анын ичинде эркектерди уста, колу сулдуу атаса, ургачыларды уус деген арналуу атак менен атаган. Сынчылар адамдын жараткан заттык дөөлөтүн колунда бар, колунда жок, колу узун, колу кыска деген сөздөр менен туюнткан. Аны колдо жоктун кордугу чоң, колу кысканын тону кыска, акыл жетсе да кол жетпейт деген сын сөздөр менен насааттаган. Байлык колго конот деп дөөлөттүн ээсин турар жерин колго чегерген. Сынчылар адамдын колу жугумдуу, колу жугумсуз деп сынга толтурган. Адамда колдо дөөлөттү кармап туруучу, аны чачуучу болорун белгилеген. Эмгектенбегенди колунан иш келбес, колуң менен иштебей, оозуң менен оробо деп эмгекке сүргөн. Эл акылмандыгы дөөлөттү колдун кири деп сыпаттап, колдун кадаасын абдан көтөргөн. Ошого сынчылар байлык менен бийлик колдун кири, жууса кетет, өлсө калат деген санатты айткан. Ымдоо жаңсоо тилинин жаңсоосу кол менен иштелген. Кол булгоо, колду сыртка сермөө, кол шилтөө, кол силкүү, кол берүү, кол чабуу, бармагын чыгаруу, сөмөйүн көрсөтүү, ортонун көрсөтүү кол тилдери болгон. Айтмак, келин алып чачын сылаганда кайнене жаңы келиндин ортон колуна шакек салып, ортон колдой жетик бол, эч нерседен кемибе деп алкайт. Чыпалакты көрсөтүү начар экенин белгилеген тил болгон. Муштумун түйүрү кайратын, ачуусун, кезенүүсүн туюнткан. Эки муштумдун биринин үстүнө бирин койгулап көрсөтүү шашпай тур, адабегиңе бербесем деген кезенүү тили болгон. Кол алышуу, амандашуу, достошуу, убадалашуу, бармагын басуу сыяктуу адамдык кадырга өткөн тил кол болгон. Жетелөө, жетелешүү, мейир махабаттын билдирүүчүсү тил болсо, оодарышуу, кол күрөш, көк бөрү тартуу сыяктуу кол аракеттер дене күчүн басекелешүүнү туюнткан тил болгон. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.